Саламатсыздарбы, достор? Кезектеги суроо. Бул абдан жакшы суроо. Бул негизи түпкүрү философиялык суроо. Бул жанагы Аманбаева айыл өкмөтүнүн имаратын Өмүрөк Токтогулович салып бергиди. Анан ошонун мен сториздерди киргизип жазганда ошондо суроо берилген да. Илимбай суроодо бул кишилер ийгиликтин чокусуна жеткендер. Байлык, билим баары бар. Бийликте да чоң ареналарда жүрүштү. Эми эмнеге кайра эле саясатка аракет кыла беришет? Тыгыдан жооп күтөм, рахмат дептир. Бул абдан мындай терең суроо. Албетте кыргыздарда буга жөн эле жооп берип коюшат көп учурда. Бул деген жеткен суу ач көздөр да булар, акмак булар. Ичип жешкен мындан ары дагы жегиси келип атышат деп коюшат. Бирок кеп анда эмес. Мына сиз туура айтып атасыз. Бул адамдар көбүнчө басымдуу көпчүлүк булардын байлыгы бар. Акчасы толтура. Бийликке да келип кетишкен. Сиз айтып атасыз, билими да бар деп айтып атасыздар да. Анан мындай, негизли адам баласынын табияты. Биз ар бирибиз өзүбүздү карашыбыз керек да. Бул жашоодо тарыхты карап келе турган болсоңуздар, мен амбициялуу эркекмин, мен амбициям бар дегендердин баары бийликке умтулушкан. Бийлигим болсо деп. Себеп дегенде бул кыргыз эле эмес, биз болсо кыргызга эле таандык кыла беребиз го. Кыргыз эле эмес. Дүйнө жүзүндө баардык жерде эркектер көп учурда, аялдар азыраак учурда. Аялдар азыраак учурун мен эмне үчүн айтып берем? Эркектер көбүрөөк учурда бийликке, анан байлыкка умтулган. Себеп дегенде байлык дагы, бийлик дагы ички ошеки каалоолоруңду, жечкендикти, каалоолоруңду, кыялдарыңды орундатканга жардам берет да. Анан элестетиңиздер, мисалы, миллиард акчасы бар же болбосо укмуш чирген бизнесмендер отуруп, бизнесмендер байлыгы бар, акчасы бар, баарын сатып алат, туура, жейин дегенин сатып алат. Телефону болсо акыркы марка, укмуштай болгон машинелерди айдайт. Анан мындай да, туугандар, күнүгө эле бир күнү мисалы сиздерге бир кичинекей таттуу торт алып келди. Бирөө мурда жебеген торт алып келди. Анан сиз жедиңиз ошонучу. Анан жегенден кийин ушундай бир укмуш керемет даамы бар да. Анан дагы жегиңиз келди. Анан аны жедиңиз, түштө да жедиңиз, кечинде да жедиңиз, эртеси да жедиңиз, бүрсүгүн да жедиңиз, 5 күн жедиңиз, 10 күн жедиңиз, 11-чи күнү кусайын деп каласыз ошондон. 11-чи күнү айтасыз: "Эй, мындан бөлөк бирдеке барбы? Же ушуну эле жеп отурамбы?" деп айтасыңар да. Адам баласы бир эле нерсени кечке эле жей бербейт, же бир эле нерсени кечке эле кыла бербейт. Адам баласы ушундай. Жалпысынан адам баласы өтө тажай турган, бир нерсеге көпкө чейин чыдабаган адам болот. Ошондуктан мисалы жанагы тиги монахтар, тиги шаолиндер Кытайда бир калпта жашаган, бул чоң сыноо да. Бир калпта күнүгө бир тамак ичип, бир нерсени күнүгө кылган, бул чоң суроо. Психологиялык жактан дагы, физикалык жактан дагы аябай чоң сыноо. Аны айрым гана адамдар көтөрө алат да. Жөн адам көтөрө албайт, дайыма жаңы нерсени кыла баштайт. Анан байлыгы болгондо мисалы мындай болбоду. Мен мисалы бир нерсени айтайын дегеним, Илон Маск байлыгы толтура бар да. Туурабы? Толтура байлыгы бар да. Мал дүйнө жүзүндө эң байлардын бири да. Эмне гана кылса болбойт. Анан элестеткиле, Илон Маск ичкен кофе, жана биз могул жерде азыр жанагы кофе каналарда жазап ичип атпайбыз. Мисалы, Илон Маск капучино ичет деп коелук. Биз ошол капучино менен бир эле да. Рахат алганыбыз бир эле да. Ошондуктан ал мисалы алтын же бриллиант кофе сатып албайт да, мен дайыма айтып келем. Анан ошон үчүн эмнеге ал эмне иш кылды? Акчасы толтура, эмне кыларын билбей атат, эмне бир кызыктуу, ичин момундай кармап кете турган нерсени кыла албай атат. Алып туруп Tesla машинасын Марска учуруп, ал дагы эле учуп барат. Азыр
биз сүйлөшүп атабыз, учуп баратат да, жетет болуш керек. Мен дүйнө жүзүндө ошол эки Марска менин машинем жетет, мен ошо биринчи киши болом деп айтты. Мен биринчи болом деп Илон Маск ошол жөнүндө мен өзгөчө болом депчи. Анан баягы бай болуп отурган адам дагы аяк түбө баары бар да эми. Ошол жегени дагы тигинси да бар, баарынан тажап, анан жана адреналин иштеп калат экен. Ар бир адамда адреналин бар. Ар бир адам, ал сенде да бар, ал менде да бар, ал ошол Бабановда да бар, ал ошол башкаларда да бар. Амбиция деген бар. Ар бир адамда. Ошол эркинтип аракет кылышат. А бийлик деген эмне? Бийлик дагы бир андан да көп чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мисалы, көп адамды сен акчага сатып ала албайсың. Көп адам, мен акча берем, моуну кылчы десең, көп адам айтат, бар билгениң кыл. Миллион берсең дагы рахмат, ыраазымын дейт. Туурабы? Ушундай адамдар бар да. Анан аларга мисалы акчасы өтпөйт. А бирок аларга бийлиги өтөт. Бийлиги болуп анан башкарса айла жок. Ошол эркин кылганга муктаж болуптур. Так что бийлик өтө даамдуу нерсе. Ал дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Дагы чоң шарттарды түзүп берет. Ошондуктан ага улам умтула беришет. Кеп ошол жерде эле. Кеп ошол эки жаңы адреналиндер, жаңы бир даамдар, жаңы ички бир баягы тиги паровоз жүрүш үчүн, пар чыгыш үчүн көмүрдү салат го. Ошол эки көмүрдү салчу нерсе бул ошол эки бийликке барып башкарып, ал киши жөнүндө телевизордо айтып, жаңылыктарда чыгарып, бул демеле сонун укмуш деп туруп, ал болсо мындай көөдөнү чиренип мен дегенди ошону каалашат. Анан бара өткөндөн кийин, көп замандан кийин, тажрыйбадан кийин, ары бери согулуп, ылдый өйдө чыгып отургандан кийин, анан кийин акылман болуп калат экен. Көп убакыт өткөндөн кийин акылман болуп, себептен баарын көрүп бүттү. Бийлигин да көрдү, байлыгын да көрдү, сулуу кыздарын да көрдү, башкасын да көрдү. Анан ошонун баарын көрүп бүткөндөн кийин анан талдап калат экен. Аз гана адам ошол эки сыноону татыктуу көтөрүп, баардыгына тең карап, мага анча байлык кереги жок, мага бийликтин таптакыр кереги жок деген адам ошондуктан өтө аз болот экен. Андай кылыш үчүн чоң тажрыйбаны өтүп, мындай ичиңдеги билимиң дагы өтө ток болуш керек экен. Сиз айтып атпайсызбы, билими да бар депчи. Билим болгон бул бирок ошол эркини сиңе билген, ошол эркини туура пайдалана билген, ошол эркини алып өзүңдүн ички дүйнөңө жайгаштыра билген дагы бул чоң билим экен, туугандар. Ошондуктан адам баласы бар болгондуктан баардык адамдардын көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү ошол жака умтулат. Ал эми аял киши эмне үчүн азыраак бийликке умтулат? Аял киши эркекке караганда өтө уникалдуу болот экен. Аял кишиде могул жерде ичинде инстинкт болот экен. Бул жанагы энелик инстинкти. Аял киши өзгөчө, аял кишинин балдары болсо, аял киши көп учурда бул энелик жүрөк, энелик мээрим, энелик инстинкт деген болуп калат экен. Анан ал билет экен. Азыр ал өзү үчүн сактап эмес, ошо бала үчүн сактап калат экен да. Коку, мен азыр тет жака барам деп, тетигил жака темиргенине кирип жуулуп кетсем, балдарым эмне болуп калат деп балдарын ойлоп баштайт экен. А эркек аны көп ойлобойт, ал далдыктаган бойдон, аңырагандагы бойдон тет жака болуп кетет. Эркек ойлобойт, эртең түрмөгө камалып калсам баламды ким багат, эртең тоңкоюп калсам баламды ким багат, эртең жалпайып калсам баламды ким багат деген эркек өтө эле чанда келет. А басымдуу көпчүлүгү аял кишилер ошону ойлошот да. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, пара алып кармалган 100дөн 99 эркек болсо, бир гана аял пара алат. Калган аялдар пара албайт, себептен ал айтат, кокуй, мени камап койсо балдарымды ким багат деп. Ал киши балдар жөнүндө ойлойт. Анын энелик инстинкти бар деген бар табияттан. Ошондуктан ал андай чоң тобокелчиликтерге барбайт. Эркек биз кичине мындайраак болобуз, ошон үчүн бара беребиз ушинтип жанталашып ошол жака актуу даңктуу болобуз, биз момундай бир укмуш болобуз деп эле ошо эки аракет кылабыз. Так что булар деле биз деле кыйын болобуз, биз дагы элди башкарабыз, сиз экөөбүздү башкарабыз деп ошон үчүн жанталашып ошол жака баратат. Мисалы, сиз экөөбүздү акча берип көп нерсени кыл десек кылбайбыз да, туурабы? Биз айтабыз, айлана, эми акчаң
өзүң кыла бер ойлонайын ошол эркинди. А бирок бийлик кылып коюп оозуңду жап деп могу жериңе кылычты такаса көбүбүз унчукпай калабыз да. Ошондуктан бийлик көбүрөөк мүмкүнчүлүк деп ал жака умтулушат. Рахмат.